Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, урматтуу бир туугандарым, эжелерим, байкелерим, инилерим, досторум. Биз азыр ушу кантта жашап аткан ушул эжебиздин үйүнө келдик элек. Ушу көчө 3 күндөн бери чалып, ушу кыйналып атам, балдары менен 2 балам тең ушундай оорулуу, жалгызбой энемин, үйүбүздө продуктубуз жок, ушундай бир кыйынчылыкты өткөрүп атабыз дегенинен бүгүн Алла Таала мүмкүнчүлүк берип келгенге Алла Таалам тофик берди, алхамдулиллах. Азыр келип ошо эжебиздин үйүнө келип үйүндө отурабыз. Андан кийин бир туугандарым, муну тарткан максат, муну көрсөткөн максат бир туугандарым, ушул эжебиз ушул күндө ушундай бир кыйынчылыкты башынан өткөрүп, мына 2 баласынан ушундай. Мунугу инибиз мына азыр келсек, апа мен больницага мени больницага алып барчы деп ушундай чаркасынан жата албайт экен, ушундай жатат экен. Азыр мына биз келсек апасынан кайра суранып атат, мен больницага алып барчы. Бутум ооруп кетти, бутум оорулат деп, тетиги буту түзөлбөйт экен бир туугандар, мынакей. Ушундай күндөрдү эже башынан өткөрүп атат. Наркы кичинекей карындашыбыз ал дагы ушундай бир оору менен ооруйт экен бир туугандарым. Алла Таалам ар кимибизге ар кандай сыноо берет. Бирөөнү оору менен сынайт, бирөөнү кары менен сынайт, бирөөнү жаштык менен сынайт, бирөөнү жок менен, бирөөнү бар менен сынайт бир туугандарым. Ошондой сыноолордун бирин ушул эжебиз башынан өткөрүп атат бир туугандарым. Азыр үйүнө келсек, действительно үйүндө продуктусу жок. Эжекебиз ушул 2 баласы менен эч жака чыгып иштей албайт бир туугандарым. Ушундай күндөрдү башынан өткөрүп атат. Баарыңыздарды чакырам бир туугандарым. Ушул ким видеону көрүп аткан болсо, кайдыгер карабай ушул инилерибизге жардам берип коелу бир туугандарым. Чындыгында ушу инилерибизди карап, карындашыбызды карап, эжебиз жумушка чыга албайт экен. Андан кийин тарткан максат бир туугандарым. Бир келген жарык дүйнөдө акырет дүйнөбүздү куруп калалы бир туугандарым. Ушуга окшогон бир туугандарды кайдыгер карабай колубуздан келген бир туугандарым 20 сом болобу, 30 сом болобу чогултуп ушул эжеге берели бир туугандарым. Келсек, мына үйүндө продуктусу жок, үйүндө пиязынан башка эч нерсеси жок экен азыр. Пияз эле калыптыр. Эже жумушка иштей албайт, 2 баласын карайт. Ушундай энелерибиздин өмүрү узун болсун. Алла Таалам булардын өмүрүн узун кылып, ушундай энелерге тазим ушундай балдарды багып чоңойтуп атат. Алла Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун бир туугандарым. Канча деген жакшы нерселерди кылып атасыздар, канча деген бир ушундай бир бөбөктөрдү карап атасыздар. Ушул бир тууганыңыздарды да бир кайдыгер калтырбайлы бир туугандарым. Мен кайдыгер карабайм деген бир туугандардын баарын чакырам. Ушул эжебизге жардам берип коелу. Продукту жагынан болобу бир туугандарым, каягынан болбосун, тыйын жагынан болобу, каягынан болбосун жардам берип коелу бир туугандарым. Эжекебиз жумушка чыгып иштей албай атат. 2 баланы карап эч жака чыга албайт экен. Мына келсек, 2 бала тең ушундай. О жаткан инебиз чалкасынан жата албайт экен, только көмөрөсүнөн жатат экен. Азыр келсек, мына кыйналып, апа мени больницага алып бар, апа мени больницага алып бар деп ушундай бир эме кылып атат да бир туугандар. Баарыңыздарды чакырам, көп түкүрсө көл болот бир туугандар. Баарыбыз жапырт колдой турган болсок, ушу эжени сүйүнткөн болобуз, бийитке болсо дагы бир туугандарым. Бирок бул дүйнө өтүп кетет бир туугандарым. Биз кылсак кылбасак да эртеңки күнү Алланын алдына бара турган Алланын пенделериненбиз бир туугандар. Бир колдон жардам берип, ушул эжебизге, ушул инилерибизге Алла Таалам жеңил сыноосун берген болсун баарыбызгачы. Алла Таалам ар кимди, ар кайсы пендесин ар кандай сыноо менен сынай берет бир туугандарым. Ушундай энелердин көзүнөн жаш акпасын, ушундай эжелерибиздин көзүнөн жаш акпасын бир туугандарым. Бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып, баарыңыздарды чакырам, бир колдон бир жардам берели бир туугандарым. Баарыңыздардан субхан Алла Таала ыраазы болгон болсун. Баарыбызды Алла Таалам эки дүйнө бактылуу кылган болсун. Ушундай үй бүлөлөргө кол сунуп, ушундай бөбөктөрдүн башынан сылап, ушундай бөбөктөрдү сүйүндүрүп, ушундай энелерди сүйүндүргөн болсоңуздар, карап турган сиздерди жараткан Алла Таала сиздерди бул дүйнө акыретте сүйүндүргөн болсун бир туугандарым. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.
To'g'riz ay qursag'imda jonim qiyin, ko'targan ovsizlikdan kuchim jiyan. To'g'riz joli uyg'onsomda tün içinde merimine so'ratgan sabr qilib ummi anti hayati anti jannati سعادتي أنت فرحي Enekim ebegeysiz menet kılgan, men üçün o bakıtın belek kılgan. Bugünkü eresege jetken çaktı Allah'ım enekemdi sebep kılgan.